Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерден келген каттардын негизинде бүгүн климакс деген темага кайрылабыз. Кайрадан гинеколог менен жолугушуум бар жана бул кызыктуу тема, кызыктуу эле эмес, пайдалуу да тема болот деген ишенимдемин. Анда мейманда врач, гинеколог, медицина илимдеринин кандидаты Шүкүрова Дилдебүбү Аскаровна. Кайрадан саламатсызбы? Саламатсызбы. Дилдебүбү эже, элдин баары климакска абдан кызыгып атышат. Анан климакс өтө жашарып кетти, 30 жаштагылар климакс болуп атат деп тынчсызданып атышат. Ошолордун алдын кантип алабыз? Мен 35ке келип калдым, мен качан даярданып баштайын? Ал болбош үчүн, жеке турмушум дагы узарыш үчүн, да карганда деле бала төрөгүм келет. Ал үчүн эмне кылайын эже? Эң негизги жакшы сурооңуз жакты. Мага карганда 50ден ашкандан кийин бала төрөгүңүз келсе, яйцеклеткаларды замораживать этип коюңуз. Ошончо болобу Кыргызстанда? Болот. Ооруйбу эже ал нерсени жасаса? Жок, оорубайт деле. Кымбатпы? Баасын анык айта албайм тактап, бирок ошентсе болот. Эже, мындай клетка качан түгөнүп калат? Канча жашка чейин жасап калыш керек аны? Канчалык эрте жасасаңыз ошончолук жакшы. Анан аларды тоңдуруп койгондон кийин көпкө чейин тура берет. 10 жылдап, 20 жылдап тура берет. Ал ошону сактаган шарттан көз каранды да. Мен мындай өтүп кетсем деле бул дүйнөдө клеткам калып калса, ошол клеткадан Назирадай дагы бир кызды жасаса болот турбайбы? Болот. Кудайым айдап өткөн. Өтпөй эле коюңуз, Кудайдан көп жаш тилеймиз. 90-100гө чыгып кеткенден кийин дейм да. Анан эже Анда 20-жылым болуп кой, 22-жылым болуп калат. Анда дагы эмнелер чыгат, ага чейин бир Кудай билет. Ой, эже, анан климакс айттыңыз. Климакс бул айымдардын физиологиялык өзгөчөлүгү, жок, физиологиялык нерсе да, бул ар бир аялда болот. Эми мисалы үчүн 20-жылымда, баягы биз 20-жылымдын кадрларыбызда эч качан бир 35деги же 30, даже 40 жаштагы аялдар мен менструациям токтоп калды, же ушундай ысып атам, устап кетип атам, же болбосо ушундай менструациям уже ой келип атат деген суроо аз болчу да. Чындыгында жана сиз айтып атпайсызбы? Климакс жашарып кетти деп. Ошол климакс жашарып кеткени чындап азыр ошондой. Өзү климакстын алдын алганда пременопауза, менопауза и постменопауза деп бөлөбүз да. Өзү мындай шарттуу түрдө пременопауза деген менструация токторунун алдында пайда болгон состояние. Бул 48-50ден кийин келиш керек. Нормада ушундай. Бүт эле өнүккөн өлкөлөрдө деле ушул эле норма. Бул эме данныйлардын баары ВОЗдун данныйлары. Менопауза өзү эгер 52ден 55ке чейин болсо, менструация токтосо, ошондо организм действительно өзүнүн функциясын жакшы аткарды, яичник жакшы иштеди. Бүт бул айымдын эмеси, органдары ар кимиси өзүнүн ишин туура жакшы аткарды десек болот да, жөнөкөй тил менен айтканда. 55ден кийин же 52ден кийин ошо постменопауза, менструация токтогон убакта. Климакс дегенибиз, бул жол болсо климактерический синдром деп коебуз, элдин арасында климакс деп эле коет. Бул ошол менструациянын токтошунун мындай патологиялык түрүндө жүрүшү да. Жөнөкөй эле менопауза болгондо менструация келди, аял 50ге чыкты, 52ге чыкты, токтоп калат, болду. Эч кандай деле өзгөрүү болбойт. Климактерический синдром болгондо аялдын менструациясы биринчиден ой келе баштайт. 5 айда бир келиши мүмкүн, 2 айда бир келиши мүмкүн, же наоборот кыскарып келиши мүмкүн, 15 күндө, 20 күндө. Ошол менструациянын өзү келген күндөрү жана кандын кетүү убактысы дагы узарып кыскарышы мүмкүн. Кандын саны дагы көбөйүп азайышы мүмкүн. Андан башка неврологиялык симптомдор көп болот. Уктай албайт, ар кайсы тердейт, мустайт, мындай эле жөн эле отуруп эле мондай тер басып кетет, же болбосо эменин айымдардын мындай настроениясы тез бузулуп турат да. Өзүнөн өзү эле мындай ыйлагысы келип, бук болуп, же болбосо бир кезде прям жакшынакай болуп ушундай
сүйкүмдүү болуп жакшы сөздөрдү айтып ушундай кылып калат дагы эле, анан бир карасаң эле кайра ачууланып ушинтип ыйлагысы келип өзүнчө ушинтип бир көп ушундай клиникалык симптомдор пайда болот да. Булардын баары эмнеден көз каранды? Азыр 21-кылымда биз көбүнчө шашып жашап атабыз. Бири-бирибиз менен кээде барып, бир тууган деле же тең туш деле, кошунаң деле бири-бириңе кирип, бир бурдакыдай шашпай, бир чыны чайды коюп алып, жакшы нерселерди айтып, мындай каткырып отуруу деген чанда болуп калды. Бул биринчиден. Экинчиден, экологиябыз өзгөрдү. Айрыкча биздин могул жашыра албайбыз. Даже дүйнө жүзү боюнча биринчи, экинчи орунда туруп атпайбызбы? Смог боюнча, абанын бузулганы боюнча. Ушул дагы аябай таасир этет. Үчүнчүдөн, биз жана тест атымдарды жей баштадык. Анан көбүнчө фастфудтар жей баштадык. Көбүнчө тамактардын жанагы көп жерде, башка жактарда, кафелерде мен баардык үчүн да күнөөлөй албайм, айта албайм. Көбүнчө тест атымдарды жасаганда дагы, башка иче желе турган тамактар жасаганда да тамактардын даамын жакшырта турган жана кошумчаларды көп кошушат да. Анын ичинде эмне бар экенин ошол жасаган производитель эле билет. Анын сыртында жазылган аябай майда жазуу менен жазган, анын мен даже кээде окуйын дейм да, ушул эмне бар экен, кайсы зат бар экен, жанагы оор металлдар барбы жокпу деп. Аны микроскоп менен эле окубасаң окуй албайсың да, ушунчалык майда жазып койгон. Ошолордун да зыяны аябай көп экен. Анан азыр ак ундарга, ак ундарга глютен көп экен азыр. Глютен дагы бул адамдын организмине аябай оор. Анан жанагы психологиялык шашып, мондай бири-бирибиз менен, мисалы үчүн кээ бирлер аябай жетиштүү болду деп байып кетти, кээ бир адамдар аябай артта калып калды. Ошол адамдардын ортосундагы айырмачылык дагы көп адамдарды басынтат да, бул психологиялык басынма. Ошода климакска зыяны барбы? Зыяны бар, анткени бул психологиялык чарчоого алып келет да. Нервный системанын чарчоосуна алып келет. Нерв жактан нервтенсең, көбүрөөк стресске жолуксаң, ошо эртерээк келет турбайбы климакс? Эртерээк келет. Андан башка дагы себептери аябай көп. Анан эмеден дагы көп. Адамдын мындай психологиялык түрү бар да, адамдар. Кээ бир адамдар мындай тоо көчүп келатса деле ошого мындай камырабай эле мамиле кылат. Кээ бир адам кичинекей чың ушул жерден учуп кетсе дагы ошону тим эле бир эме кылып алат да, проблема кылып алат. Кербечки кылып алат. Ошондон дагы көп зависит этет адамдын ошо психологический түрүнөн зависит этет. Анан дагы андан башка адамдан зависит этпей турган вирустар бар, инфекциялар бар. Канчалык яичник, жатындын моюнчалары, түтүкчөлөрү, даже кыны аялдын, башка ички өңдөйүндөгү ичегилери, органдар, болбосо жанагы кан тоорусу, давление чыкканы, дагы башка оорулар аябай көп. Ошолор менен ооруса, ошончолук эртерээк климакс наступать этет. Климакс наступать этет. Эми муну дарылоону кандай кылабыз? Дарылоону биринчи ошол эмесин аныктамасын тактайбыз. Себеби эмне? Эмне үчүн бул жерде эртерээк климактерический синдром болуп атат. Ошого дарыласа болот, коррекция кылса болот. Бирок менструация мисалы үчүн 35-деги аялдыкы 6 ай келбей калды. 6 ай, 7 ай, 1 жылга чейин жүрө берип анан келбей, 2 ай келбей калдыбы? Уже звонокту каңгырата башташ, коңгуроону каңгырата башташ керек. Меники монда 2 айдан бери келбей атат. Не болду эле келсе, канчалык эрте дарылап баштасак, азыр ушунчалык дарылардын түрлөрү көп. Чөптөн жасалган дарылар бар, химиялык жол менен алынган дарылар бар, гормондук дарылар бар. Анан ошолор менен дарыласа болот. Демек, ошону узартса болот экен да? Узартса болот, ооба. Көп эле ушундай учурда дарылап жүрөбүз, жакшы жардам берет. Анан 35 жаштагы жапчаш эле, мына сиз 35 деп атасыз, коюп турган кыздын эле менструация токтоп калса, ал же өзүн психологически аябай начар сезет да, дарыласа болот. Анан көбүнчө психологдор да азыр жакшы жардам берип жүрүшөт. Мисалы үчүн мурда психологдор көп деле эмес болчу, азыр психологдор көбөйдү.
Бизде Кыргызстанда деле жакшы психологдор чыга башташты. Аябай жардам беришет. Ошолорго дагы себебин таап, анан кайсыл жерде ошо психологический көйгөй болгон, даже бала кезинде болгонбу, жаңы турмушка чыкканда болгонбу, төрүп атканда болгонбу, ошолорду талдап, тизмелеп таап чыгып туруп, анан кайра ошону оңдошот да. Ушундай психологдор бар. Андан кийин нормалдашып калат. Ошончу профилактика иретинде биз өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрөт экенбиз, таза тамактарды жейт экенбиз, сергек жашайсыз. Сергек жашоо деген бул таза аба менен жутуу, жөө анча-мынча жок дегенде бир жумада бир 3 жолу жөө басуу. Азыр машиналар көп болуп анда жөө басканда азайып калбадыбы? Таза аба менен дем алуу, дене тарбиясын чыңдоо, тамактанууну айттыңыз. Анан негизи биздин илгерки ата-бабаларыбыздын жанакы накыл сөздөрүндай окуп отурсаң, ушунчалык жакшы экен да. Жакшы тилек, жарым ырыс деп койгон, жакшы нерселерди ойлоп, жакшы нерселерди мотивация кылып, анан эч качан мындай артты көздөй ойлонбой, арттакы бир 20 жыл күйөөң тарынтып койсо, ошону эле кечке эле анын мээсин эметип айта бербей, алдыны көздөй умтулуш керек да. Ошону кантип оңдоп кетсе болот, жакшы болот. Анан адам кечиримдүү болуш керек. Ошол кечиримсиздиктен, ошончолук жана адам бири-бирине таарынгандан, кичинекей мындай эми ушу сөздү эле айтайын, анткени ушул дагы бар, көрө албастыктан, ичи тарлыктан ушундай дагы көп оорулар пайда болот. Мына уктуңарбы? Тогот эткенде анан эже мындай айтсаңыз, жыныстык катнаштын бат-бат болуп туруусу, регулярно болуп туруусу канчалык деңгээлде ошол климакска таасир этет? Эми жыныстык катнаш дегенибиз өзү бул эки адамдын, мындайча айтканда, жөнөкөй кыска тил менен айтсам, жыргалы, бул жараткандын берген адамдарга жакшы таасирин берет. Анан эгер аял киши аял менен эркек экөө бири-бири жакшы көрүп, жыныстык катнашка кошулуп, ошол жыныстык катнаштан экөө тең канаттанса, бул жашоого аябай жакшы. Анан канчалык тез-тез же канчалык регулярно болуш керек деген бул ар бир адамдын өзүнө гана ылайыктуу да, индивидуально. Мисалы үчүн темпераментине жараша, анан кээ бир адам үчүн, мисалы үчүн бир айда 2 жолу кошулса норма болуп эсептелинет. Кээ бир адам үчүн бир күндө 2 кошулса норма болуп эсептелинет да. Ошон үчүн бул жерде мындай эч кандай мындай чек жок да. Мындай моундай туура же моундай туура эмес деп айтыш бул жөнүндө кыйын да. Анан сүйүп кошулуш керек да, анан иши кылса эле кошулуш керек экен, ден соолукка пайдалуу экен деп эле кошула бербеш керек да. Бул сөзүңүз аябай сонун. Ушуну айтып койчу. Бул сөзүңүз аябай сонун, анткени жыныстык катнашка мисалы үчүн кээде дагы эле мен жана практикалык ишимден байкуш келин аябай кыйналып келет да, мен ушу жолдошум күндө кошулам дейт, мындай кыйнап кошулам, кантем, тиндем, мындай депчи, кыйнабаш керек эч кимди. Вот именно ушул жерге келгенде, жыныстык катнашка келгенде бирөөгө өзүнүн оюн, өзүнүн каалоосун, өзүнүн сезимин таңуулабаш керек да. Кыйнагандан көрүп жакшы айтып, байбичемдеп, кичине бир-эки нар жак бер жакка жетелеп туруп, анан эметсе ал деле өзү деле макул болот да. Анан бирок кээде айымдар тарабынан ошо анын качканы ооруйт. Сезгенгендери бар. Болбосо ошого тескери таасир эте турган же булчуңдар анча начар, же болбосо дагы башка көйгөйлөрү бар. Көбүнчө кийин дагы ушул темага кайрылат болушубуз керек. Жыныстык катнаш учурунда могу кичине жашы жогорулап калган аялдардын зарасы чыгып кеткен дагы көйгөйлөр бар. Бул дагы жашыруун эмес, уят эмес, улуу сөз уят жок. Ошондон да качышат да, жолдошуна кошулгандан. Ошолорду тактап эметип дарыласа болот. Анан ошо жаш өткөндө токтотуп коюшат го, уят неберелер пайда болуп калды депчи. Ошону айтпаңызчы, канча жашка чейин ошону түшүнүш керек. Эми кээде апалар келет да, 75-тен ашып калган бир жолу. 76-да эле операция жасадым да апаны, ошо недер эме жана зарасын начар токтош боюнча. Анан биринчи операцияга чейин айтып атпаймынбы, апа, сизге жыныстык катнашуу керекпи, керек эмеспи? Эмеңиз
Абышкаңыз барбы десем, бар айланайын деди. Керекпи, керек эмеспи десем, кызы жанында турат эле. Анан жок айланайын, каяктагы жыныстык катнаш деп ушинтти да. Ани болуптур деп анан операцияны жасадым, анан операциядан 5-6 күндөн кийин чыгып кетип атат, анан ай кызым бер келчи дейт. Барсам, эми тиги чалым тийишсе эмне кылам дейт. Кереги жок деп айтпадыңызбы жапа десем, жок айланайын, тийишет дейт. Вот жашай берсин. Организм требует этсе, абышкасы ишке жараса, эмне үчүн жашабас керек? Бул жөнүндө дагы жаш жөнүндө эме чек жок. А бул климакс влияет этеби, жана таасир береби жыныстык катнашка? Таасир этет. Климакс учурунда аялдардын эмен аялды аял кылып турган эстроген деген гормон бар да. Ошол гормон азайып кетет. Азайганда, значит, бир жыныстык аялдын жыныстык органдары кургак болуп, анан кошулганда мындай өйкөлүп, мындай кандайдыр бири тескери таасирге чакырат да, мындай аларга жыныстык кошулуудан жамсыз болот да. Ага дагы атайын эстроген майлар бар. Атайын гелдер бар. Анан эмне организмде жетишпесе, көбүнчө азыр витамин D жетишпейт экен, жашы кичине бир кырктан ашып калгандарда. И омега-3 жирный кислота деген бар. Ошол омега-3 дагы жетишпейт экен. Ошолорду азыр бүт лабораториялар текшерет. Только келип эле каалоосун айтса, текшерип туруп, ошолорду бир 2-3 айлап берсең, жакшы болуп калышат. Климакстан кийин төрөйт да негизи. Климакстан кийин яичник болбосо аялдын уруктук бези өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн функциясын токтотот. Гормондорду бөлүп чыгарат, бирок аз санда бөлүп чыгарат. Бирок гормон беременности, жанагы эстрогендер, аялды кылып турган гормондордун баары азаят. Анан ошон үчүн овуляция болбойт. Овуляция деген аялдын уруктук клеткасы жетилип туруш керек, алар болбойт. Климакстан кийин карып кетеби же аялдар? Жок, карбайт деле, өзүн жакшы карап, өзүн жакшы сыпаттап турса, жакшынакай эле жүрө берет. Азыр карасаңыз, кээде 70-ке чыккан эжелер келет, жакшынакай эле болуп турат, өздөрү жакшы карап. Климакс болсо эле мындай жашоо бүттү дегенди таңуулап алышат го? Жок. Бул деген ар бир жаш өзүнчө сонунда. Жаш кесек өзүнчө сонун, сиздин курагыңыз өзүнчө сонун. Мен мисалы үчүн өзүмдүн курагыма ушундай жыргайм. Кудай шүгүр, балдар чоңойгон, неберелер бар, тиңдей мындай ден соолугуң болсо, башка болсо, жыргап эле жашай бериш керек. Тиги Кудай качан алып кеткенге чейин жашоонун баары жакшы. Ал биздин ички деңгээлибизден түзгүс каранды да. Канчалык биз ошону бүттү жашоо тиңдей дейбиз, ошону десек, ошону алабыз. Эже климакстан болуп атса 50 жашында токтош керек деп атпайсызбы, 55 жаштарындачы. Андан кийин аял дагы узарткым келип атат десе, дары ичсе узарта береби? Өзү могу европалык окумуштуулардын берүүлөрү боюнча 65-ке чейин, 68-ге чейин өзүнүн ошол гормоналдык состояниясын, абалын нормалдаштырып дары ичкендер бар. Анткени ошол заместительный гормональная терапия деп коебуз. Бирок ар кандай жакшы нерсенин кайра жаман жагы бар да, медалдын тиги бети, бул бети бар. Ошондой эле аялдын менструациясы келип жүрөт, гормоналдын эмеси жакшы сезилет, өзүнчө бети башы жалпылдап турат. Бирок ал кайра эле жанагы көкүрөк бездериндеги ооруларды чакырышы мүмкүн, аялдын уруктук бездериндеги ооруларды чакырышы мүмкүн, жатындын ичиндеги ооруларды кээде даже рак оорусуна чейин чакырышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир нерсени климакс токтоп, менопауза деп коебуз, ошо токтогондон кийин менструация гормоналдык уровендерин текшерип, эч жерде эч кандай мындай оорунду чакыра турган дарт жокпу, андан кийин гана ушундай темалар козголош керек. Мына климакс болгондон кийин аял дагы дары пары, анымыларды, витаминдерди алып туруш керекпи? Ооба, жанагы основном негизинен айттым го, омега-3 жирный кислота менен D3 жетишпейт, D витамини жетишпейт. Андан башка кальций, калийлерди эми ошол аялдын ден соолугунун абалына байланыштуу кайсыл органда, кайсыл жеринде көйгөй бар, ошого жараша текшерип туруп, андан кийин андай нормалдуу кармаганга ошого жараша жасалат да. Жөн эле мен алдын ала эле кээ бирлер кальций иче берейинби дейт да. Кальцийни текшерсең, кальций даже нормадан жогору болот. Остеопороз болуп калдым, сөзсүз иче берейинчи дейт. Аны текшерсең ошондой болот. Кээде чынында ылдый болот, анда айлап бересиң.
Азыр жана дагы айтып кеттим, азыркы биздин лабораториялар ушунчалык жетишкен, европалык уровеньге чейин эле текшерет бүт. Алар текшерип туруп анан кийин калп эмес. Жөн эле мындай ушундай го деген нерсе менен анан эч жок нерсенин алдын албаш керек да. Окуй. Витаминди жөн жок иче беребиз. Жөн эле жок ичпей эле туура тамактансак эле ошол жетиштүү болот да. Мейли анда да болот экен. Аябай сонун тема болду Дилдебе эже. Аябай рахмат сизге. Бизде кызыккан айымдардын баары суроолоруна жооп ала алды окшойт деп ойлойм. Эгерде дагы суроо берет элем дегендер болсо, анда кошумча суроолордун баарын комментарийге жазып коюңуздар. Эмдиги берүүлөрдө Дилдебе эжеге келгенде сөзсүз түрдө ошол суроолорду дагы илип кетебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Каналыма катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар.